Ысык көлдө жайкы эс алуу сезону башталып, туристтердин агымы байкалууда. Мында келип эс алгандарга кум жээгиндеги тосулмалар тоскоолдук жаратпашы зарыл. Себеби 1 жыл мурун өлкө башчы Ысык көл облусунун калктуу коңуштарынын тургундарынын пляж аймактарга кирүү укугун камсыз кылуу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анын алкагында менчигинин түрүнө карабастан санаторийлердин, пансионаттардын, эс алуу үйлөрүнүн аймагында жайгашкан пляж аймактарына тоскоолдуксуз кирүү камсыз болушу керек. Ошондой эле ачылуучу калиткалары жок жана жарандардын эркин кирүүсүнө тоскоолдук кылган тосмолор демонтаждалып, аларды мындан ары орнотууга тыюу салынсын деп белгиленген. Күтүүсүз текшерүү менен барган президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын инспекторлору алгач дрон учуруп байкоо салышты. Эки жаап тең жолуктурбайбы, доступ жок да элге. Факт то, что ар кандай пансионатпы, бир пансионатпы доступ жок, туурабы? А качан ачасыңар, качан бул демонтаж кыласыңар? Туристический сезон башталып атат. Мына эл эртең дагы кайрылса эмне болот? Президенттин указына аткарылыш кандай болот байке? Аткарбайбысыңар да, значит. Бизге эме буйрук берсе эле кыдырабыз. Ким буйрук бериши? Буйруктун негизинде эметебиз да. Буйрук сизге указ буйрук эмеспи? Жок, ал буйрук өзүнүн ишинен дагы буйрук чыгарышыбыз керек. Эмне кылып жүрөсүңөр? 1 жылдан бери буйрук чыгарбай. Динарасың болбу? Андан башка Аларга буйрук бердиңиз беле? Жумуштарыбыз бар. Направление. Жумушту биринчи аткарыш керек, байке. Президенттин указы. Динарасың болбу, келиңиз. Бияка бул жерге буйрук тапшырма бердиңиз беле же уведомление сыяктуу? Биринчиден президенттин, Кыргыз Республикасынын президенти указы турат. Указдын негизинде биздин жергиликтүү тескеме чыккан. Тескеменин негизинде билесиздер, рабочий жумушчу топ түзүлүп, биз ар бир эс алуу жайды кыдырып чыкканбыз. Комиссия тура. Анын ичинде сиздер да бар болчусуңар. Ошо комиссиянын негизинде ар бир эс алуу жайдын ээлерине уведомленияларга кол койдурулган. Туурабы? Ушул тосмолордун баары ачык болот. Эки указдын негизинде 131 жана 150 указдын негизинде. Бирок бүгүнкү күндө сиздер тикелей өзүңүздөрдүн функционалдык милдеттериңиздерди так аткарбагандыгы үчүн биз ушундай көрүнүштөрдү көргөнгө дуушар болуп атабыз. Жарлыктын аткарылышы Ысык көл облусунун жергиликтүү бийлик органдарына тапшырылган. Бирок жеринде көргөн чаралар көңүл жылытарлык эмес. Ал эми текшерүү жүрүп жаткан тууралуу маалыматтар шамалдай тараганы, тосмолордогу калиткалар ачылып, эртеден кечке ачык турарын мындагылар айта баштады. Эс алуучу жайдын кызматкерлери арасында буга чейин анын жабык турганын таңгандары да болду. Мына вот только вот бүгүн тарттык 12:44-тө. Жок, немеде жабылбайт, балким неме менен жабылып калса керек. Бул замокто турбайт да. Жок, түшүндүм. Атыңыз ким байке? Рысбек менен атым. Сиз бул жерде ким болосуз? Начальник охраны. Мына карабайсызбы анда начальник охраны? Мына жабык мына фактически. Мына вот бүгүн тарттык саат 12:44. Жок, бул неме болуп калса керек балким. Мындачы, атак эркек чайтып атам, биз вообще бекитпейбиз. Бияка тренировкага чыгышат, ар жактагы дайым ачык болуп турат. Мени немеге илинбейт да, жанакычы, замокко илинбейт. Ким келиңиз бияка? Айлеким, мына жабыкпы же ачыкпы? Жабык турат. Динара Саңголовна, жабыкпы же ачыкпы? Только что дрон менен тарттым. Жабыкпы? Мына жабык турат. Жок, немеде эмес да, замокто эмес да. Эркек чайтам, эртеден кечке чейин ачык бизде. Мына фактически мына жабык турат мына. Жок, бирок эми мындай калитка жабык тур, бирок мындай мынтип ачат да, мынтип кирет да. Айырмасы бар да. Тосулмалары бек турган эс алуу жайлары кумдун жээгин тазалап иретке келтирип, анын шартын стандарттык талапка жеткирүүдө көптөгөн акча каражаттары жумшаларын айтып, мал жандыктардан сактанып жатышканын жөө келтирүүдө. Күндүн аптабында тазаланган таза пляжда өзүлөрүнүн эс алуучулар үчүн орун калбай калып жатышы дагы бир себеп болууда. Айылдагы берилип аткан гостиницанын баары силер деген Радугада эс аласыңар пляжында, Карвенни пляжында эс аласыңар десе, бияка төлөгөнүн ордуна айылга барып туруп снимать этет дагы, биздин пляжда келип алып жатышат. Бүт ээлеп алышып, бүт жара. А биздин эс алуучулар каяка жатыш керек? Мен бөлбөйм, бирок негизинде калыстык үчүн мындай тең болуш керек да, бардыгы теңчи, туурабы, Мына азыр мына бул пляжды карагыла, биздикин карагыла азыр. Бизде бүт баарын уход кетип атат, акча төлөнүп атат, баардыгына тең. Ошо туристтерди кабыл алып, жакшынакай деңгээлде тозолдоп атат. В целом нам все нравится. Бизге Ысык көл мындагы тургундар баары абдан жагат. Биз ар жылы келип эс алып турабыз. Өтүп кеткен жылы келгенибизде жубайым экөөбүз Бош териден Чолпон атага чейин көл жээгинде сейилдеп бир топ тоскоолдуктар жаралган. Айрым эс алуу жайлары уруксаат беребей, же кээ бирлеринде тосмолордун болгону биздин айланып өтүүбүзгө дуушар кылган. Эми мындай иштер болбойт деп ишенип жатабыз. Большой круг, то есть какие-то такие штуки бывают, случаются. Мы закрылись. Не, подождите, вы просто на прямой вопрос Хорошо, ответьте. этот замок висит здесь уже 5 лет. Не, подождите, вы на мой вопрос просто ответьте, пожалуйста.
Забор ваш? Да, Закрыто с вашей стороны? да. Все. Быйылкы жайкы эс алуу сезонуна даярдыктар жакшы уюшулуп, пляждардын абалын жакшыртуу чаралары ишке ашты дейт жергиликтүү бийлик. Мисалы Чолпон Ата шаарында 2 пляж иштеп, андагы коомдук жайлардын абалы дагы иретке келтирилет. Шаардык пляждарды калыбына келтирүү стандартка ылайык, стандартка эмне кирет? Коомдук туалет, душ, ошол эле бут жугуч, кол жугуч, ошонун баары камтылган. Бурса жакынкы арада бир 1,5 айдын ичинде ишке ашат. Толук шарттар менен пляждар. Ошол эле учурда кум тазалоо ошол кирген. Ал эми Ысык көлдүн экологиясын сактоо жана жакшыртуу боюнча зарыл чараларды көрүү боюнча жаратылыш ресурстары министрлигине, Ысык көл облусунун жергиликтүү бийлик органдарына тапшырмалар берилип, бир нече жолу эскертүүлөр да болгонуна карабастан натыйжалуу иш аракеттер жүргөн эмес. Президенттин администрациясынын көзөмөлдөө башкармалыгынын күтүүсүз текшерүү иштеринен кийин гана аталган органдар тарабынан иш аракеттери көрүлө баштаган. Айта кетсек, бир ай мурун Ысык көл районунун Чоң Өрүктүү айылында жер алдынан чыккан ысык сууга кардар чакырып, бассейн иштеткен керемет суу эс алуу жайынан чыккан саркындуу суулар көлгө куюлуп жатканы аныкталган. Бүгүнкү күнү анын иштери укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилиптир. Саркындуу суулары өзүнчө жана булар септик колдонуп келген да буга чейин деле. Анан бул дренаждарга куюлуп, дренаждан анан бул көлгө жанагы бир жылуу суусу куюлуп келген. А бирок бир дагы текшерүү документтери болгон эмес да. Биздин экологиялык талаптарга шайкеш келген кагаздар жок болгонуна байланыштуу штрафтарды жазып, муну дагы юридикалык баа берүү боюнча материалдардын баары тең укук коргоо органдарына өткөзүп берилген. Буга улай эле балык өстүргөн чарбанын да таптакыр уруксат кагаздары жок, иш жүргүзүп келгендиги күтүүсүз текшерүү учурунда аныкталган. 1 жылдан бери иштеп жаткан бул чарбадагы балыктар көлгө куюла турган сууда өстүрүлөт. Текшерүүдөн соң суудан анализдер да алынган. Жер алдык да өкмөттөнчү балык өстүрүүгө деп. Анан болду, ошону менен өстүрүп атабыз. Анан заключенияларын акырында жасап келе атабыз. Таптакыр эле мыйзамсыз. Эми муну оңдогондо деген, эми мындай айтканда тетиги жолдун үстүңкүлөрүнө да биз бербей атпайбызбы? Бербей атабыз да. Проектиси болсо дагы бербей атабыз. Суу деген прямой келип көлгө кошулуп атпайбы? Көлдө деген эмне айтканда бул балык менен бул балыктын эртең баягы ар кандай мына айтканда жасалма корм жейт да. Ал эртең балык ооруп калса, тиги балыкка жугат. Жабыш керек. Жапканга биз бердик да, материалдын баарын өткөзүп бердик. Буга чейин Ысык көлдүн тазалык талаптарын аткарууда иштерге бир нече жолу текшерүүлөр жүргөн. Аны менен бирге өлкө башчысы Садыр Жапаровдун Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктерилгис чаралар жөнүндө жарлыгынын алкагында тазалоочу курулмалар жок пансионаттардын эс алуу жайларынын абалдарына көңүл бурулуп, алардын дээрлик 800-дөйүндө саркындуу сууларды тазалоочу курулмалары жоктугу белгилүү болгон.